Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер мен Кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө 8 май шаршембе. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү өтсүн. Москвадагы бүгүнкү жаңылыктар жана окуялар менен тааныштырып кетебиз. Бирден лайк басып, сиздер колдоп кетиңиздер. Бүгүн аба ырайы кадимкидей майдагыдай кар менен башталды. Күн чыгып тийгени менен жылуулугу жок. Ошондуктан күнгө эмес, аба ырайына карап кийиниңиз. Эшик суук, ден соолукку жакшы караңыз. Жакшы кабар, Москвада жылуулук берилди. Көп райондор жылуулук менен камсыз болду. Ал эми Питердеги мекендештер дагы деле майдагыдай кадимкидей кыштын күндөрүн өткөрүп жатышат. Москвада эртең улуу жеңиш парады болот. Ошого байланыштуу борбордук көчөлөр жабылат. Сиздерге схемасын коюп койдук, пайдаланып группаларга бөлүшүп коюңуздар. Владимир Владимирович Путин кече президенттик макамына ээ болуп ишин баштады. Биринчи эле жакшы кабары, өзүнүн жарандарын 2030 жылга чейин ар бир адамга 33 метр квадраттан турак жайы болушу керек деп тапшырма берди. Эми 2036 жылга кеминде 38 метр квадраттан жогору турак жай болсун деди. Ошондой эле Российская академия наук мүчөлөрү, профессор окумуштуулар үчүн 2025 жылдан тартып академиктердин төлөмдөрүн 200 000 рубльга чейин көтөрүүнү, ал эми корреспондент мүчөлөрү 100 000 рубльга чейин көтөрүүнү тапшырма берди. Должность президента России. Кече күнү президенттик инаугурацияга келген Владимир Владимирович Путин келген Аурусту баары көрүштү. Ал Аурус автомобили Санкт-Петербургда Toyota заводунан чыгат. Ал жерде эми Аурус толук өзүнө өткөрүп алды жана Аурус бренди менен иштейт. Москвада полиция өзүн өзү атып алды. Анын себеби кумар оюндарына берилген полиция үйүн сатып, үйүнүн акчасын дагы кумарга уттуруп койгон. Иш учурунда күйүткө чыдабай өзүн атып алган. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Урматтуу мекендештер, айрыкча жаштар, биздин мекендештердин арасында да ошондой кумарга берилген, баягы автоматка акчасын салып уттурган, ошого кумарга кирип кеткен көптөгөн жаштарыбыз бар. Ушундай арам нерселерден алыс болуңуздар туугандар. Акыры аягы жакшы бүтпөйт. Урматтуу таксист мекендештер, майда кызматкерлери өтө чоң рейд баштады. 9 майдан 12 майга чейин бардык таксисттер тыкыр текшерилет. Медосмотр, путевой лист, техконтроль, мекендештердин документтери толук текшерилет. Машинанын ичин дагы карашы мүмкүн. Мекендештер абайлап иштеңиздер. Такси группаларына таркатып коюңуздар. Анан дагы айта кетчү нерсе, ашыкча путевой листтерге дагы этият болуңуздар туугандар. Ошол эле учурда таксиге чыкпагандар самокатта деле ушинтип жүрсө, штраф салына баштаган. Бир самокатта 2 чоң адам эгерде кармалган болсо, сөзсүз штраф болот. Жол эрежесин шопурлар эле бузбастан эми пешоход жана самокатчиктер дагы өтө көп бузуп жатат. Бул кыргыз жаш жубайларды окуучу келип сүзүп, эч нерсе болбогондой дальше минге коюп көздөн кайын болду. Эки жаш деле эчтекени түшүнбөй түшүндөгүндөй болуп кайта беришти. Ал эми айдоочулар, ушундай окуялар билинбей өзүңүзгө зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө регистратор коюп алыңыздар туугандар, айдоочу мекендештер. Бул аксакал деле образга кирип калган окшойт. Чык эшикке деп араң жолдон чыгарышты. Дагы бир жаңылык, дагы бир дүйнөлүк рекорд коюлду. Дениз Вовк аттуу орус балбаны 650 тонналык сапсанды 1,5 метр аралыкка чейин сүйрөп барды. Бул ийгилик артында дагы чоң мээнет жатат. Колдоп бирден лайк басыңыз. Ушул позитивдүү жакшы жаңылыктар сиздерге кичине болсо да пайда алып келди деген ойдобуз. Каналды колдоп, лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиз. Настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап жүрүңүздөр, регистрациянын срогун дагы карап коюңуз. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибизге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар. Квартирага регистрация кылышы берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ата мекенибизге
Esen аман, байчылыкта, токчулукта жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман болуңуздар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.